принимаемого административного акта, либо предоставляющего. Каржылык келишпестиктер, мүлк талаш сыяктуу көрүнүштөр ишкерлерге түйшүк алып келет. Соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан учурда активдер камакка алынып, аны пайдалануу чектелет. Мындай шартта бизнес кыйла жапа чегет. Очень много судебных вопросов. Давайте посмотрим на все эти проблемы с другой стороны. Сотко байланышкан көйгөйлөр өтө көп. Биз бул маселеге көңүл бурууга чакырабыз. Көйгөйдү башка өңүттөн да кароо зарыл. Буга системалуу түрдө кароо керек. Балким укуктук ченемдик актыларды, мыйзамдарды карап чыгуу керек. При этом в целях защиты прав. Сот жараяндарынын айлап жылдап созулаарын эске алып, коммерциялык жана административдик талаштарды сотко жеткирбей жөнгө салуу демилгеленүүдө. Кыргызстан эл аралык тажрыйбаны изилдеп жатат. Бул механизм эң биринчиден эле инвесторлорго жана ишкерлерге убактын жана ресурстарын үнөмдөйт. Албетте бул механизмди туура колдонсок, бизнес процесстерге дагы өзүнүн жагымдуу шарттарын дагы бере алат. Себеби инвесторлар, ишкерлер өз ишмерлигинде сотко барып, ал жака көп убакыт коротуп, башкалар менен соттошуп жана талаш тартуулар менен алек боло берсе, албетте инвестициялык долбоорго дагы, ишкердик долбоорлорго дагы терс таасирин тийгизет. А также доноров в лице. Бизнес чөйрөсүнө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн бир катар чечимдер кабыл алынган. Башкы прокуратурада ишкерлерди, инвестицияны коргой турган атайын бөлүм да бар. 2020-жылдын 25 майдан баштап ишти баштаган, ушул күндөн тартып ушул күнгө чейин жалпысынан бизге 138 арыздаттануулар келип түшүп атат. Негизинен арыздаттануулар ушул укук коргоо жана контролдоочу органдар тарабынан негизсиз текшерүүлөрдү жана негизсиз ишмердүүлүктү токтотуу боюнча келип арыздар келип түшүүдө. Ошондой эле арыздардын арасында бири-бири менен ошол субъект предпринимательствонун ишкерлердин ортосунда талаш тартыштар жана башка маанидеги келген арыздар боюнча биз карап, мыйзам талаптарына ылайык түшүндүрмө беребиз. Ал эми мыйзамсыз, негизсиз текшерүүлөр фактылар боюнча биз бирдиктүү реестрге каттап, кылмыштын курамы бар болгондуктан биз каттап туруп тергөө органдарга берип, азыркы ушул учурда биздин бөлүм тарабынан 3 РП каттап туруп, азыр тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Буга чейин антикоррупциялык ишкер кеңеш түзүлгөн. Министрлер кабинетинин чечими менен ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторий узартылды. Ошондой эле 1 жылдан бери бизнес акыйкатчы институту иштеп жатат. Мындай чаралар инвестициялык абалды жакшыртуу максатында көрүлүп келатат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.